Кутман күн, урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, силерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Тил жөнүндө айтып кетсем да, кыргыз тили жөнүндө. Кыргыз тилин бизге өнүктүргөнгө көп жылдан бери бөгөт коюшат да. Мисалы үчүн көчөлөрдө баягы мурунку ушу коммунисттер ар кандай баягы Польша, Латвия, Литва, башка ушу Украина, башка өлкөлөрдөн келип туруп биздин ата-бабаларыбызды ушу коммунисттик баягы бийликтин астына салып берген. Кээ бир учурда царь кезиндеги дагы баягы биздин ата-бабаларыбыздын 40% кырган царьдын ошо кол астындагы кишилердин аталыштары биздин жерде жайнайт да, баягы Пржевальскийден баштап баягы мисалы үчүн басмачылык кыймылды тыйган деп Фрунзе деп туруп, ошо бүт ушундай мындан айтканда баягы улуттук боштондук кыймылды ушундай түбүнө балта чапкан киши ошо Фрунзе жана башка ушундай кишилердин аттарын биз кичине өзгөртөбүз десек эле биздин алыскы бир стратегиялык өнөктөшүбүз атырылат. Депутаттарга мындай жаман сөздөр кетет, өкмөткө прессасынан чыга баштайт ар кандайлар ошо жада калса Тина Канделаки сыяктуу ушундай эч кандай мамлекеттик мындай кызматы жок, анан расмий түрдө сүйлөгөнгө акысы жок адамдар, ошол эле Тигран Кеосаяндар бирөөлөр чыга калып эле бирдемке дейт да биздин өлкөбүзгө каршы. Анан биздин өлкөбүз көз каранды болгондуктан тегерегибизден кошуналар бизди куурчап тургандыктан кээ кошуналар кээ бир ушундай учурду пайдаланып алабыз деп аракет кылгандыктан ошондуктан биз кээде унчукпай коебуз да, анан макул дейбиз, тишибизди кырчылдатып макул деп токтонобуз да. Ушинтип көп жылдан бери келатабыз. Кичине бирдемке өз алдынча кыла баштасак эле башталат да биздики. Бир кошуна чегара жабат, бир кошуна соодан токтотот, бир кошуна дагы бир бале кылат, дипломатиялык каналдар менен бизди кысып коет да. Кээ бир учурда түзмө түз укпай койсок, кошумча дагы бир революция деле болуп кетет биздин мамлекетте. Мисалы үчүн ошо 2010-жылды ошондой деп эсептешет да. Ушундай эле балелер болот да бизде. Анан ошондуктан биздин баягы элитабыз көп учурунда унчукпайт. Анан эң акылдуу баягы менен деген ушу өлкөдө мындай эң чоң мындай билимди алган адамдар көп учурунда орусча сүйлөшөт. Советтер Союзу, биринчи Орус империясы, анан Советтер Союзу келгенде бизге колониалдык система түзгөн. Бул деген провинциялык ушу алыскы империянын каганатын алыскы кандай бурчу деп, ошо бурчту башкарыш үчүн атайын психология керек деп, атайын билим берүү керек деп, ушул билим берүүнү бизге сиңиришкен. Колониялык администрацияны тарбиялашкан да. Ким кыргыз деп чыга калса эле аны баштан бир чаап туруп, ким деген кыргыз үчүн курал көтөрөм дегенде басмач деп туруп кырып туруп, ким болсо баягы ляппай мейли күч силерде экен, технология силерде экен, колуңарда Максим машинган жана пулемет бар экен, биздин колубузда келтек жана таш мылтык экен, ошон үчүн мейли угалы деген. Ошентип анан ата-бабаларыбыз ким баш ийсе ошо калган, ким баш ийбесе Сибирге сүргүнгө, же болбосо Украинага сүргүнгө, Крымга, же болбосо атылып эле кеткен да. Ушундай нерсе болгон. Анан ошондуктан орус тили бизде отурукташкан. Анан эми бизде ушул маселе болуп атат да. Азыр ар кайсы улуттар албетте Советтер Союзунда жашагандан кийин 70 жылдан ашык ошо орус тилиге үйрөтүлгөн. Жана мисалы үчүн чоң шаарларда кээ бир интеллигенция, колониалдык администрация жана колониалдык интеллигенция толугу менен орус тилде сүйлөйт да. Мен өзүм деле мисалы үчүн орус тилде билим алгам, орус тилди билем, англис тилди билем суудай. Ал эми ошо кыргыз тилге мен кыргыз болуп атып жаңы үйрөнүп жатам, үйрөндүм жаңы. Баары бир баягы орусча окуган кесепети чыгып кетет кээ бир учурларда сүйлөгөн. Анан ушул араб тилин да үстүртөн билем, түрк тилин да үстүртөн билем да. Ушундай герман романдык тилдерден да кичине аздан болсо да билем. Бирок ошо кыргыз тилди биле албадым да көп жылдан бери. Таласка барып иштеп, баягы таластыктарга чоң салам. Ошол жерден кыргыз тилге кичине кайрылдым десем болот. Анткени тегеректе жалаң кыргызча сүйлөшүп атат. Анан ошо кичине мен кыргызчамдагы таластыкка окшоп кетет кез менен. Таластык мындай сөздөр бар да, ар бир региондун сөздөрүбүз бар албетте. Анан ушинтип атып, ошо кыргыз тилде эң негизги байкаганым, шаардыктар бир башкача ойлонот. Ушул интеллигенция, колониалдык администрация да толугу менен ошо Орусия тарапта. Кыргыздарда кыргызча сүйлөгөндөрдүн арасында да толтура, айылдыктарда да. Бирок ошо шаардык менен айылдыктардын экөөнүн пикири мындай бир эмес да. Анткени маалыматтык талаалары айто башка да. Анан
шаардыктардын маалыматтык талаалары ошо Орусияга багынган да. Орусияда кандай жаңылык маалымат болсо, интеллигенция кандай маалымат келсе, каналдар аркылуу ошол жака ойт да шаардыктар. Ошондук үчүн биз деген баягы Орусиянын орбитасындабыз да, сателлит, спутник же болбосо мындай айтканда багынабыз, алардын кармагындабыз, маалыматтык кармагындабыз. Керек болсо ошо КТРКга орус каналдар тартсын деп, КТРКнын жанына ошо Орусиянын каналдары, биринчи канал жана башкаларын ошо ал тартыш үчүн 50 миллион сомдон жыл сайын бир нече жыл төлөп келебиз да, ошо орус тил өнүксүн депчи, орус тилдик каналдар бизде болсун. Эми жакшы тилек контент болсун, контенттен реклама сатылсын деген сөз, бирок жаман нерсе толугу менен баш отубуз менен ошол Орусиянын маалыматтык талачасында жүрүп калдык да, андан өзүбүзгө ошондой болууга төлөп аттык. Ошон кыргыз тилде Орусияда иштеп жүргөндө, окуп жүргөндө мага айтышчы, ушул 50 жылдын ичинде тилиңер өчөт деп, калкыңар жок болуп кетет, силер сиңип кетесиңер дейт, орус болуп каласыңар дейт. Силердин калкыңар толугу менен башка чоң өлкөлөрдүн ичине мындай сиңип жок болуп кетет деп айтышчу эле да күнүндө мага. Бул нерсе мага аябай жаккан жок да. Башкалар келип ошо бизге, чет элдиктер келет, ар кайсы өлкөдөн, мисалы үчүн кытайлыктар келип туруп айтат, кайсы тилде сүйлөп атасыңар көп? Орус тилде десем, орус тилди канча киши билет? Баары билет, 40%, 60%, 100% билет десем, мамлекетти жоготот экенсиңер дейт да. Мындай айтып атышат да, германиялыктардан уктум, америкалыктардан уктум, кытайлардан уктум, арабтардан уктум. Мамлекет бул тил дейт да. Өз карансыздык бул тил. Тилиңди эгерде ээ болбосоң өз өлкөңдө, анда сен өлкөң талкаланат дейт. Өлкөң ошол кайсы тилде сүйлөсөң, ошол өлкөнүн ичине сиңип кетет дейт. Же болбосо жакындагы чоң кошуналардын ичине сиңип кетет дейт да. Тил деген бул бөлүүчү нерсе, адамзатты бөлүүчү нерсе. Бирок ошону менен бирге кайсы бир жергеде жашап аткан адамдардын өз укуктарын коргоо үчүн эң күчтүү курал да. Тилиң болбосо, өзүңдүн тилиң болбосо, өзүңдүн маданиятың, өзүңдүн кандайдыр бир улутуң, жериң болбосо, кайсы өлкөгө барбасаң, сен экинчи сорттук адамсың, үчүнчү сорттук адамсың. Сага карым катнаш начар болот. Сен айтышат, бул баягы биз басып алган, ушул өз маданиятын жоготкон, өз тилин жоготкон элдердин өкүлү. Булар үчүнчү сорт, муну кара жумуш жасат, эч качан баягы бийликке жеткирбе, булардын кемсинтсе болот, ага эч ким болушпайт. Ээн эркин кемсинте бер деген нерселер болот. Дүйнө ошондой, жашоо ошондой да. Анан биздикилер эгерде ошо кыргыз тилинен коргоодон качса, бул деген түзмө-түз ошо кыргыз мамлекетин жок кылалы деген эле пикир да. Анан дагы ошо Советтер Союзу кезинде космополитизм киргизилген болчу. Космополитизм бул бүт улуттар жок болот, бир эле улут болот жер жүзүндө, жер жашоочулары деген. Ага келиш туура, бул туура идея да. Ага келиш бирок мындай табигый болуш керек да. Кандай десем, ар бир улут өз тилин, маданиятын сактайт, бирок өзүн жер жүзүнүн адамы деп эсептеп, жалпы жер жүзүнүн тилин окуйт да. Бүгүнкү күнү жер жүзүндө жалпы тилдер ошо эң көп бул хинду, индиялык, экинчи орунда Кытай, үчүнчү орунда англис тили, орус тили бир 12-15 орунда да, ошо дүйнө жүзү боюнча. Орус тилде ошо 150-200 миллион киши сүйлөйт да. Ал эми ошол эле хинду, ошол эле Кытай тилинде 1,5 миллиардтан сүйлөйт да. Англис тилинде болсо, бул эгерде баягы улутту эске албасак, англистерден тараган улуттарды, австралиялыктар, Жаңы Зеландиялыктар, Фиджи, ушул эле мисалы үчүн Америка Штаттары, Канаданы эске албасак, анда жалпы ушул англис тилин өздөштүргөн адамдардын саны 4 миллиардтан ашат да. 4 миллиард адамдан ашат. Акырындап англис тили же болбосо кайсы бир тил, ошо эл аралык тил болуп, эсперанто деген тилди да ойлоп табышкан бир кездерде окумуштуулар Европада, ар кайсы тилдерден курашып, ушул тилде дүйнө жүзү сүйлөйт деп. Бирок ал эсперанто болбой калды да, жылбай калды. Анын сүйлөөчүлөрү бар, бирок толугу менен мындай орус тилдей эле куралма колго жасалма тил да. Орус тил аябай катуу коммунизмдин басы менен, биринчи Орус империясынын басы менен, анан коммунизмдин басы менен аябай катуу бекитилди. Ошон үчүн ушу сиңип кетти да мээлерге. Колониалдык администрация, колониалдык интеллигенция. Колониалдык деген эмне деген билдирет? Бул деген ошо кайсы бир борбордун, империянын, мисалы үчүн Орус империянын, бул эң анык, эң тайманбас, эң кол астындагы мындай ынак куулдары деген сөз да. Куулдарды тарбиялоо, бул колонизация, администрацияны тарбиялоо, бул куулдарды тарбиялоо да. Ошон үчүн эгерде ошо биз деген кыргыз тилибизди өзүбүз сыйлабасак, биринчи орунга койбосок, биз деген башка элдерди кемсинтүү жөнүндө эмес бул сөз. Бул сөз өзүбүздүн укугубузду сактоо да. Экинчи сорттогу өз өлкөбүздө биринчи сорт адам болсок,
бир гана өз өлкөбүздө биринчи сорт адам боло алабыз. Башка өлкөлөрдө дайыма экинчи, үчүнчү сорттук адам болобуз да. Эң мыкты адам болсок дагы, Нобель сыйлыктарын жайнатып 1000 Нобель сыйлыгын алса дагы биздин элибиз эртеси күнү баары бир башка өлкөдө башка сорттук адамсың да. Ошон үчүн өзүбүздүн өлкөнү сакташ үчүн маданият, тил, аталыш, улут ушулардын баарын сакташ керек, ушунун баарын өөрчүтүш керек да. Ансыз жок болуп кетесиң да. Жөн эле сен баягы укуксуз адам болуп каласың, мындай айткандачы, укуксуз. Тил бул укук да. Тил бул укук, тил бул жашоонун сапаты да, жашоонун деңгээли. Ошон үчүн тилге каршы чыккандар бул кадимки эле баягы кыргыз элин жоголсун деген эле адамдар бир четинен, экинчи четинен баягы америкалык ошо окумуштуулардын, социологдордун тили бар дейт. Бул деген useful idiot деген же орусчада аны айтышат, полезный идиот дегенчи. Бул деген өз ыктыяры менен билбей, өзү мындай жакшы түшүнбөй эмне болуп жаткан дүйнөдө улуттун баягы пропагандасындагы нацисттик деп эсептеп, мындай ден соолукту түзмө түз улутчулдукту түшүнбөгөн, экөөнүн ортосуна айырма салбаган жана ошо космополит адам, кайсы бир маданий талачасынын кулу, өзү сезбеген кулчулугун, ошондой адамдар да болушу мүмкүн да. Булардын ой пикири аябай жакшы да. Мисалы үчүн дүйнө жүзү бириксин, баарыбыз бир бололу, СССРде ушундай биримдик болгон, жакшы болгон, ошо баарыбыз жалпы иштешели, жалпы ушу бири бирибизди жакшы көрөлү деген ниети менен, бирок кыргыз тилине каршы да. Анткени кыргызча сүйлө дебегилечи деп аябай айтканда жаман жан күйөт да. Мен деле мурун ушунчу эмес, кыргызча сүйлө десе, барчы мырка дечимин да. Азыр болсо түшүнүп атам. Мен деген ушу орус тилим менен Орусияга барсам, мен Орусияда чурбан экенмин да, чурка экенмин. Кыргызды мырка десем, оруска өзүм чурка болсо, каерде адам болом да. Бир эле өлкөдө адам боло алат экен, кыргыз мамлекетинде адам боло алат экен. Ошону түшүндүм да. Так. Ошон үчүн мен чечим кылгандым, бул каналда бүт контент бир гана кыргызча болот деп. Ушул каналда ошо англисче болсо болгондур, кээ бир учурда орусча болсо болгондур, бирок 99,99% бүт контент кыргызча болот деп чечтим да. Анткени кыргыз тилди өнүктүрөйүн дедим биринчиден, экинчиден айыл менен шаарды бириктирейин дедим маалыматтык талачада, үчүнчүдөн кыргыз мамлекети өнүксүн деген ниеттемин да. Анткени каяка барбайын мен, мисалы үчүн бир гана кыргыз мамлекетинде адаммын, калган мамлекеттерде кайсы бир стандын кишисимин да. Ошон үчүн стан деп да айтпайм да. Кыргыз республикасы деген бул юридикалык биздин мамлекетибиздин аталышы. Кыргызстан десең those of states дейт да. Же болбосо орусча айтканда еще один из стана деп, же болбосо кыргызча айтсаңда дагы бир стандын өкүлү чыкса, жапай адам, Советтер Союзуна багынган, бул деген эчтекеге жарабаган, баягы булар дикарьлар, үчүнчү сорттук адамдар деп бүт дүйнө бизди эсептейт да. Бул ачуу чындык. Ошон үчүн бир гана кыргыз жергесинде, кыргыз тилде сүйлөсөң, кыргыз маданиятын кармансаң, кыргыз улутун даңазаласаң, ошондо гана сен адамсың да. Калган өлкөлөрдө үчүнчү сорт адамсың. Ошон үчүн кыргыз тилин өөрчүтүш керек. Бизге саясий кысым кылып атабы, баары бир ага кандайдыр бир амал табыш керек да. Амал тап, кыргыз тилин өөрчүтүп, ушул түшүнүш керек. Бизден башка мамлекетибиз жок азырынча. Биз ушул эле мамлекетте ээн эркинбиз да. Калган мамлекеттерде баары ээн эркин боло албайбыз. Ошон үчүн ушуну түшүнүп, так сезип, ошо мамлекеттик тил бир гана тил болуш керек, бул кыргыз тили болуш керек. Баары кыргыз тилинде сүйлөгөнгө милдеттүү болуш керек. Кыргыз паспортто алдым дегендердин баары кыргызча сүйлөш керек да. Дуңгандар депутат болобу, корейлер депутат болобу, болсун, кыргыз тилде сүйлөсүн. Жапондор келип атат, корейлер келип атат, американдар келип атат мамлекетке, орустар келип атат мамлекетке. Ошо кыргызча ыны айта албайбыз дегендер сонун айта алып жатышат. Сыфтыккар, Крым деп айтып жүрүшпөйбү? Ошон тез эле кыргыз тилин үйрөнүп алып атат да. Бир гана ошо биздин колониалдык, кулчулдук администрация жана интеллигенция шаарларда эмгичекте ошол кулчулуктан арылбай, же болбосо өзүн түшүнбөй, акылы жетилбей, же болбосо атайын өлкөгө каршы иштеп жатышат да. Ошо дуңгандар депутат боло албайт. Дуңгандар сонун депутат боло алат. Биздин мамлекеттик органдарда мен иштешип жүрөм, ар кайсы улуттагы адамдар бар. Калмактар да бар, дуңгандар да бар, тажиктер да бар. Тажик менен согушуп жатсак, бул жерде тажиктер иштеп жүрөт да, биздин мисалы үчүн атайын ошо мамлекеттик жогорку кызматтарда. Эмне болуптур? Алар таптаза кыргызча билет да, таптаза кыргызча билет. Маселе эмес бул. Маселе ошондо да, урматта маселе.
эгемендүүлүктө маселе, чоң саясат, укукта маселе да. Эгерде сен кыргыз тилди бекемдетпесең, өлкөгө каршы иштеп аткан болосуң да. Ушул нерсени түшүнүш керек, 100% түшүнүш керек. Ошон үчүн экөөгө каршы чыкпайлы туугандар, кыргыз тилибизди өнүктүрөлү. Башка бизде эгемендүү ушундай көз карандысыз Кыргыз Республикасы дүйнө жүзүндө жок. Ошо Кыргыз Республикасында ишкерчиликтүү, армияны, жана ушул маданиятты бекемдейли, күчтүү мамлекет бололу, бай мамлекет бололу. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.